Саламатсыңбы, Ламбрия? Саламатчылык Айнур. Так, эмне кылып жатасың? Картошканы кайнатканы койдум. Аны көрүп жатам. Эмнеге? Биз андан даамдуу тамак жасайбыз деп ойлоп жатам. Биз бул даамды биздин бүгүнкү коногубуз Бириккен Улуттар уюмунун Казакстандагы туруктуу координатору Микаэла Фриберг Стори менен бирге даярдасак эң туура болот го деп ойлойм. Эң сонун бул Talk and Cook шоусу. Анда баштайлы. Саламатсызбы, Микаэла? Саламатчылык. Иштериңиз жакшыбы? Here we go. Welcome to our kitchen. We see a lot of different. Биздин Talk and Cook программасына кош келиңиз. Ашканада абдан көп сандагы ар түрдүү ингредиенттер даярдалган. Кызыл балык жана бышып жаткан картошка. Микаэла, айтып берсеңиз, бүгүн биз эмне тамак жасайбыз? Швециянын эли казактарга бир аз окшош. Сиздер үй-бүлөлүк майрамдарда дасторконго эт же палоо коесуздар. Ал эми Швецияда балык бышыруу салты бар. Биз бүгүн мен жакшы көргөн сёмга менен тамак жасайбыз. Oh yes. So today we're gonna cook one version of salmon that I very much like. Эң сонун бизге кенин айтып берсеңиз, ал эмне деп аталат? It's going to be a salmon on a Туз үстүнө бышырылган сёмга. Сёмгага мүмкүн болушунча көп туз кошуу керек. Мындан тышкары паржа дагы кошобуз. Икрадан акчык даярдайбыз. Жанына кооз жасалгаланган картошка пюресин коебуз. Бирок ал анча көп болбошу керек. Анткени бул адамга негизги азык катары балык колдонулат. not too much because the taste is the fish. Yes. Балык башкы ингредиент экен. Жакшы, мен креветканы да көрүп жатам. Биз аны жыттуу болушу үчүн чыкка кошобуз. A bit more seafoody. Эң сонун анда даярдоого киришели. Сиз тамак даярдоону жетектеп туруңуз. Биз жардам беребиз. Албетте сиз каршы болбосоңуз, эмне кылыш керектигин айтып туруңуз. Жакшы, макул. Мен ишти креветкадан баштагым келет. Бизге чакан мискейди алып, суу куюп, бир аз туз салып коюу керек. Okay. Анда эң биринчи суу куюп алалы. Рахмат. You're welcome. So while we're in the processing of the Иш үстүндө суроомду бере берейин. I ask you, Michaela, are you a representative of the UN? Сиз Бириккен Улуттар уюмунун Казакстандагы туруктуу координатору болуп саналасыз. Yes. So you came to Казакстанга кайсыл жылы келдиңиз? Мен Казакстанга 3 жыл мурда келдим. Ал кезде коронавирус пандемиясы жүрүп жаткан. Андыктан алгачкы 3 айды биз эсептебейбиз. Анткени ал учурда үйдөн чыкпай, эч бир адам менен жолуккан жокмун. Ооба, менин келгениме 3 жыл өтүптүр. Ооба, пандемия Казакстанга гана эмес, бүткүл дүйнөгө кыйын болду. Ооба, туура, биз анын таасирлеринен жаңы чыгып, акырындап өзүбүзгө келип жатабыз. Period, hopefully, and now we're still recovering a little bit, everyone. But yes, 3 years. Ооба, келгиле. Вирусу жок жашайлы. Yes, let's just get out from there. Казакстандагы жашоого ыңгайлашуу оор болгон жокпу? Жок, бул анча оор болгон жок. Бирок мага өлкө биринчи күндөн жакты. Мен келгенде кыш болчу. That is the same thing. What can you say about our? Астананын кышы Швецияга салыштырмалуу кандай болду? Well, actually, I lived in Thailand. Бул жака чейин Таиланд делем. Менин жолум 38 градус ысыктан минус 32 суукка келип токтоду. Укмуш угулат. 32 minus or something more or less when Oh I came. yeah, I can imagine. But I really enjoyed that. Бирок мага Астанадагы кыш абдан жакты. Күн ачык тиет жана бул абдан кооз. Швеция кышы менен салыштырып болбойт. Бизде кышында күн нуру өтө аз, боз түшүп турат. I see. Equally long, but never beautiful. Астанадан суукпу? Жок, ал жакта мындагыдай өтө суук эмес. Right. For example, Norway. Мисалы, Норвегия ал жакта суукпу? It's the same in Ооба, Sweden. Норвегиянын кышы бизге окшош. Мага күндүн нуру аз болгону жакпайт. Мында болсо күн сайын күн ачык тиет. Азыр болсо туз түшүнчөнү даярдашыбыз керек. Ооба, бизге даярдоонун жолун айтып берсеңиз. So I'm taking this salt. Мен табакка тузду салам, балыктын алдына көбүрөөк туз салган жакшы. It's just to have a lot of salt
under the fish so that the salt comes through. But Туз it этке doesn't go көбүрөөк into өтүп the кетпеши fish, үчүн because it балыктын keeps the тышына skin тийбей on. калтырабыз. Okay. So it doesn't go in. Балык So даяр when болгон you кезде serve this сыртынан fish, you have to эттен cut ажыратып the meat алуу of the керек, fish off, себеби because сырты this is өтө too salty. туздуу болуп Yeah, калат. it's too salty, Абдан yes, туздуу. too much salt. So I'm a little I'm bit actually scared of just it. gonna Азырынча move the балыкты fish табакка over салып there and коеюн. leave him while that Суу starts to кайнаганча boil. күтөлү. Okay? Карагыла, Look at кандай this beautiful кооз. friend. Ооба, абдан кооз. Балыктын эти чындап туздуу болуп калбайбы? The fish will absorb the Кыжаалат salt, болбогула, but not балык too тузду much. керектүү гана өлчөмдө That's the сиңирет. Жакшы, сиз эмне үчүн үстүнөн туз септиңиз? Ооба, туздаш үчүн. So you don't need to put more salt on it now. And you put it into Мешке the ушундай oven салабызбы? right like this. Or Yeah, I prefer it like that. Ооба, ушундай кылабыз. Тата алдантканды жактырбайм. and it's good. Бул сапаттуу дагы болот. Now, let's see. Now I'm going to put Келгиле, the мен shrimps in, креветканы just to сууга make салайын. sure that Бир аз кайнатып алалым. get a little bit of Cooked, right? exactly. Yeah. Wow. Сонун көрүнөт экен. Now in the meanwhile, In the meanwhile, right? Эми бир аз лимон кошуш керек, бирок мага аны туураш керек. Okay. Okay, I will Мен do that. кесип берейин. I'm very nice for doing that. Don't worry. No. Knives up there. Бизге бычак жана тактай керек, болбосо лимон ушул мрамор стөлдүн кооз көрүнүшүн бузат. Такта мында. Жакшы, аны кесимдерге бөлүп кесемби? Do you want me to slice it? Азырынча билбейм, бирок жарымын кесип берсеңиздер, балыктын үстүнөн лимон шилесин that I коюу can керек. use and squirt some lemon on the fish, and then we'll take it from there. But we save give you some as this. well. Yeah, you give. Ооба, болду, рахмат. Okay, we're like seasoning it, right? So we're seasoning it with a little bit of Биз лимонду ушундай сыгабыз. lemon, like that. Then I'm just gonna double check. Балыкта сөөк калбагандыгына көзүбүз жетишүү үчүн дагы бир жолу текшеребиз. Мен кол менен тыкыр текшерем. No bones over there. No bones over there. Биз тамакты кол менен жасаганды жакшы көрөбүз. Баары жакшы. Эми картошканы көрөлү. Даяр болуптур. Yeah, I would say so. They can stay there, baby. Жумшак бекен? Now, I would say that there's. Кандай дейсиз? Yeah. try it. Right. Ооба, жумшак. So they need to be. Эми андан mashed. пюре жасоо керек. Okay. Do we have some? Maybe this one. Yes. Oh, hang on. Sorry. I need another one for the sauce, maybe. I can actually use that. Let's see how boiled they are. What do you reckon? You're a strong. Пюрени ушундай кылып жасаш керек. Көрдүңүзбү? Look. Yeah. And we also Же have this блендер blender колдонсок болот. in case. Жок, бизде күчтүү эркек бар. Ушундай кылып уланта беребизби? Please go. Маанилүү тапшырманы ишенгениңизге рахмат. Use your strengths. You see? Көрдүңүздөрбү? Жасай алат. He's a natural. He's a natural. Yes. Okay, and then we will actually. Креветкалар даяр болгондугун карап көрөлүм. Микаэле картошканы көбүрөөк кесиш керекпи? I think maybe that's enough. Enough. Okay. Болушунча. Креветкалар болсо бир азга тура турсун. Just rest there. Yes. So we Картошка mash пюре it. даяр. Now there's mashed potatoes. Yeah. Okay, You great. know, and what we're going to give you in that, you are actually allowed to take a little bit of this and mash in as well. Oh, a little bit Do of we- sour cream. Эми ага do биз little чалган bit of sour каймак cream. кошушубуз керек. Анан аралаштыруу зарыл. Бизде зейтун майы барбы? Olive oil here. We have olive oil. Ооба, зейтун майы мына. Бул жакта күн карама майы дагы Gabriel бар. keeps mashing it. You can mix Аралаштырууну that in. уланта бериңиз. Аралаштырып бүттүм. Жок, эми май кошуу керек. Ошондойбу, кечирим сурайм. Микаэладан көптү үйрөнсөм болчудай. Көрдүңүзбү, үйрөнсөңүз болот. Сиздерде майда кара мурч барбы? Эгерде жок болсо, Ламбриан сизге кара мурчту майдалоо керек деген башка Otherwise, жумуш we have табылат. another job for you. Okay. To smash Мен даяр болушу үчүн эмне жасоо керектигин алдын ала Figure айтыңыз. it out. So. Now Келиңиздер, калемпир кошолу, мына мындай. Oh, yes, it's very beautiful. And also with the fish. Yeah, just actually not too much because it's black pepper. Okay, we do like that. Now let's put Эми the fish in. балыкты мешке салсак болот. Yes.
I can help you Alright. with this. Okay. Ba-bam. Okay. Келиңиз жардам берейин. Close. We close. Оозун жабабыз, быша берсин. Okay. And in the meanwhile, we Бул will даамды now даярдоонун жүрүшү чындап кызыктуу экен. we Ооба will туура. now drain these. Анда креветка бышкан ысык сууну төгөлү жана муздак суу менен So жууйлу. let's rinse those. And you know what? You can actually leave them because it's good if they cool off. So we'll just do like this. And then we just place them there. No. Сизге дагы бир миске берсем. Maybe the bigger one. Okay. Oh, cool. Жакшы, муну тим эле коелу. Leave that. Then, you know, I'm not Мен usually the адатта one who үйдө cooks тамак жасабайм. So, We are ready. Биз жардам берүүгө даярбыз. Сизге үйдө тамак бышырган жакпайбы? no, it's not. I'm not. Жок, мен I'm the IT боюнча person. көбүрөөк адисмен. You are IT person. Yeah, I'm the IT person. Үйдө My husband көбүнчө is the- жолдошум is the тамак one who жасайт. cooks. Oh, Сиз бактылуу аялсыз. lucky one. I think it's Милдеттерди мындай бөлүштүрүү сиздин ишке байланыштуубу? Жок, ал мен иштеген жакта иштейт. Чын айтып жатасызбы? Сиздин жолдошуңуз Бириккен Улуттар Уюмунда иштейби? I Ооба. just wanted to ask you about how to find this balance, between Мындай гармония кантип жетишет? Иште жана үйдө бирдей көңүл бурууга кантип үйрөнүү керек? It's a bit embarrassing. Бул суроого жооп бергенден тартынам, анткени менин үй бүлөм алыста. So my Жолдошум husband эки stayed бала in менен Bangkok with our Бангкокто two калган. children and I Мен moved to Казакстанга келе Kazakhstan. бергем. Oh, wow. So, So you're doing Бирок сиз үй бүлөңүз үчүн иштеп жатасыз да. for your family pretty good. it works, but of course it's very sad. Ооба, албетте жана аларсыз мага көңүлсүз, бирок күнү бою иштеп жана жакшы ата-эне боло албайсың, жана мыкты үй кызматчы болуп жана жумушту дагы жакшы алып кетүү абдан кыйын иш. Ошондуктан бири-бирин колдоо абдан маанилүү. And it's so that's why you need to help each other so that everyone. Yeah, I think Туура, this is колдой the key. билүү Help маанилүү. each other. If you help each Ооба, other, you эгерде can have the түшүнүү double болбосо, income анда and, кирешени эки эсе көбөйтүүгө, карьералык өсүүгө жана бирин колдоого эң сонун мүмкүнчүлүк болот. Okay, guys. While we're Съемга cooking, бышканча Швеция жөнүндө фактыларды айтып берейин. facts about Sweden. Do you know that Swedish passport is one of the best Швед passports in the паспорту world? дүйнөдөгү эң мыкты паспорттардын бири экенин билесизби? Аны менен 124 өлкөгө визасыз кире аласыз. Швеция өз музыкасы менен белгилүү. Өлкө дүйнөдөгү 3-чү ири музыка экспорттоочу болуп саналат. Дүйнө жүзү Абба Робин, Джойс Гонзалес, Swedish House, Mafia, Zara Larsson, Guardians, Ace of Base сыяктуу эстрада ырчыларынын жана музыкалык топторду жакшы билет. Алардын баары мыкты швед музыканттарынын катарына кирет. Zara Larsson, The Guardians, and Ace of Base. More than half of Швециянын аянтынын теңинен көбүн токой каптап турат. Тактап айтканда, бул өлкөнүн 3/2 бөлүгү же 23 миллион гектар. Швециянын аймагы Улуу Британиянын аймагына тете. Жердин жарымы жеке жактарга, жарымы жеке менчик корпорацияларга таандык. corporations own the remaining half. Sweden uses its own Швеция өзүнүн валютасы кронаны колдонот. Өлкө Европа Союзунун мүчөсү болсо да евро колдонулбайт. Шведтер кофе ичкенден чарчабайт деген пикирлер бар. Бул жакта кофе брейктер фика деп аталат. Бул швед маданиятынын бир бөлүгү. Кофе брейк күнүнө 2 жолу уюштурулат. Мындай жолугушууларда адамдар таттуу десерт менен кофе ичишет. referred to as fika. Fika is an element of Swedish culture that is observed twice daily and involves coffee, cake, and pleasant conversation. Мындан ары эмне кылабыз? Кичине шариктерге пюре салабыз жана мешке 2-3 мүнөткө жакын коебуз. Do you think Kazakhstan Сиз кандай ойлойсуз? Казакстан климаттын өзгөрүшүнө даяр болот. Казакстанда 2060 жылга чейин көмүртек нейтралдуулугуна жетишүү стратегиясы бар. Бул максатка жетишүү үчүн дагы көп ишти жасоо керек. Эң башкысы көмүр колдонууну кыскартуу жана өлкө мыкты технологияларды пайдаланышы керек. We love coal.
Well, it is. Ооба, тилекке каршы көмүр бизде дагы деле колдонулат. Sustainable energy. It's the biggest problem when it comes to greenhouse gases. Бул актуалдуу көйгөй. Дүйнө парник газдарынан жана казылып алынган отундан баш тартышы керек. Албетте Казакстанга оңой болбойт. Анткени мында отун өнөр жайы абдан күчтүү өнүккөн. Бул экономиканы өнүктүрүү үчүн шарттарды түзөт. Бирок Казакстанда кайра жаралуу энергия булактарына инвестиция бөлүнүп жатат. Бул абдан сонун. Бул багытта дагы абдан көп иштерди аткаруу керек болот. And that's fantastic. Yeah. But more has to be done. Michaela, I did some research on sustainable. Микаэла, кайра жаралуучу энергетика программаларын окудум. Мисалы, АКШ ушуга даяр өлкөлөрдүн бири. Бирок буга карабай зарыл инфратүзүм жок. Башкача айтканда, күндөн, суудан жана шамалдан энергия алуу жана аны туруктуу кылуу максатына жетүү оңой эмес. Бул абдан кымбат. Сиз кандай дейсиз? Create some infrastructure for that yet, because it's very difficult to do that. To take the energy from the sun, wind, and water, and make it sustainable. It's very expensive. It doesn't have to, it doesn't have to be Бул that кымбат деп айта албайм. Кайра жаралуучу энергия булактарын өнүктүрүү жаатында көптөгөн иш орундары түзүлөт. Ошондуктан өндүрүштү өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. creating more jobs, you're going to fuel your industry, just as an example, in a whole different way. And by making sure that you have sustainable Биз туруктуу энергия булактарын иштетүү үчүн дүйнөлүк ресурстарды коротпойбуз. Эгерде азыркы кырдаал сакталса, анда глобалдык температура жогорулайт. Ошентип акырында колдо бар акчаны ошондой зыяндуу кесепеттер менен күрөштө сарптоого туура келет. impact once it already happens, whereas if we now look at adapting and making sure that we're shifting so that we don't go Эгерде beyond биз the кооптуу 1.5, өңүттөрдү эске алсак, анда адаптация болуп, кайра жаралуучу энергия булактарына өтө баштайбыз жана биз глобалдык температуранын 1,5 градуска жогорулашын алдын алабыз жана көп акча үнөмдөйбүз. Албетте бизге бир топ акча коротууга туура келет. Андыктан казылып алынган отундан киреше алып жаткан өлкөлөр кайра жаралуучу энергия булактарына өтүп жаткан өлкөлөрдү колдоого алууга тийиш. Көмүрдөн альтернативдүү энергия булактарына өтүү албетте маанилүү. Бирок биз ой жүгүртүүбүздү өзгөрткөндө гана өзгөрүү болот. Ооба, аң сезимде кескин өзгөрүүлөр болушу зарыл. Сөзүңүздү бөлгөнгө кечирим сурайм. Картошка шариктери кандай болуптур? Эң сонун, аларды бир аздан кийин мешке салабыз. Өзүмдү бала чактагы бала сыяктуу сезип жатам. Look like a snowballs. Кар шариктерге окшош экен. Whatever. let's see if we can turn this She on like wants, that. so yeah. Okay? How is our Жакшы, биздин балык эмне болуп жатат? Даяр болсо керек. Oh wow. I'm almost done. Мен да ишимди аяктадым. Work. Can you slice me Сиз up мага лимондун something, 2-3 кесимин just бере 2, аласызбы? 3 thin slices? Ооба, албетте. So my question is about Тамак даярдоо убагында сизге суроо берүүгө уруксат этиңиз. Дүйнөлүк деңгээлде жүргүзүлүп жаткан иштерден тышкары Казакстанда кандайдыр бир идеяны колдойсузбу? Мисалы, гендердик маселелери боюнча. For example, gender-based. Ооба, алгач муну айтып алайын. Yeah, violation, right? It's GBV, Gender-based violence. violence. Right? Yeah. So, gender-based violence, let me just see where I'm going to put this. Where can I put this? Okay, you can put it here. You think so? Yeah. So, I'll put it here. Аны ушул жакка салам, бир нече мүнөт тура турсун. Картошка кандай экен? Potatoes we can now put in the oven. Келиңиздер, картошканы мешке салабыз. Табакты жогору коюп, гриль режимин иштетип койгон жакшы. Биз зайтун майын чачып коебуз. Now. Бир аз майлуу болот. They're a little bit oily, and then we Ооба, put мешке them in. коебуз. Into the oven. Ламбриан, мештин эшигин ачык кармап турасызбы? Door for me. Ta-da! Great. We made it. We made it, and now we're just going to put this on. Биз чоң иш аткардык. Эми спаржаны бир нече мүнөт кайнатабыз. For a few minutes. Сиздер картошканы карап туруңуздар, күйүп кетпешине көңүл буруш керек. Okay.
because they should Алар бир аз absolutely кызарышы not be керек. burnt, just a little bit of color. Yeah, no, turn on so that Плитаны they get иштетип more бир аз natural кыздыруу color. зарыл. But let us return to the Анда issue эмесе of гендердик gender-based зомбулук violence. темасын It's өтөлү. actually Бул one of the Казакстандагы issues Бириккен that we Улуттар focus on уюмунун here in өзгөчө Kazakhstan. көңүл бурган маанилүү маселелердин бири. Of course, Kazakhstan has a lot of gender-based violence. As does Албетте every гендердик other зомбулук country. көйгөйү Казакстанда гана эмес, башка өлкөлөрдө да таралган. Бул Казакстанга гана тиешелүү көйгөй эмес. Ошондой болсо дагы уюм гендердик зомбулукту коомдун өнүгүшүнө доо кетирген жана буга чоң тоскоолдук жараткан көйгөйлөрдүн бири деп эсептейт. Way of a society's development. Because when women aren't empowered both economically and politically, they're not part of society in the same way. And gender-based violence is one of the biggest stumbling blocks for making this happen. And it's part of human rights. Ооба, сиздики туурам. And also happens in the world, not just in Everywhere, Kazakhstan. of course, everywhere. For example, Unfortunately. How the UN, for example, Бул багытта Бириккен Улуттар уюму бизге кантип жардам бере алат? Well, for the UN, it's Бириккен Улуттар уюму үй бүлөлүк зомбулукту кылмыш деп эсептейт. be a criminal offense. Бул биздин глобалдык саясат. Казакстанда биз ушул маселе боюнча кеңеш беребиз жана тиешелүү мамлекеттерди колдоого алабыз. Мисалы, биз полиция жана медицина кызматкерлерин үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө андай адамдарга кантип жардам берүүнү жана алар басым алдында жүргөндүгүн кантип билүүгө болоорун түшүндүрөбүз. Бирок буга адамдардын турмуштук көз караштары көбүрөөк таасир этет. Эгерде эркектер жана аялдар буга жол берсе, ушундай болушу керек жана туура деп эсептешсе, тилекке каршы мыйзам эч өзгөрбөйт. About domestic violence. We work with shelters, and most importantly, it's about attitudes. As long as men Зомбулукту and кадимки women көрүнүш think катары that кабыл it's алган аялдар барбы? acceptable, it's never going to change. There's a lot of women around the world who Дүйнөдө уруп сабоо кадимки көрүнүш болгон чөйрөдө өскөн аялдар бар. Мындай адамдардын зомбулукка карата жүрүм турумун жана мамилесин өзгөртүү жөнүндө сөз болуп жатат. Бул абдан маанилүү. It's simply not, right? So it's a lot about changing behaviors and attitude amongst people, and that's maybe even more important than laws. I think Kazakhstan is now on the way of changing attitude eventually. Казакстан бул багытта өзгөрүү жолуна түштү. Биз ошол максатыбызга жетебиз деген чоң үмүт бар. Will be the case. Yeah, let's see Вакыт if this is көрсөтөт. done. how's that? I mean, I like them when they're a little bit al Мага dente, but спаржанын it's бир аз probably too al катуусу dente жагат. for many Бирок others. ал өтө катуу сезилип жатат. Another minute. So, So now, let's see. We're Бир gonna аз use жумшарсын. that Бизге top ушуну off. кошуу керек. Those we Бул will миске not be эми needing. бизге We керек have, эмес. Лимон дагы бар. Ооба, лимонду кошобуз. Келгиле анда ишке киришели. so what do we Азыр have эмне here? кылабыз? Here we have some Түз жана mayonnaise, коюу some кылышы үчүн smetana. майонезге I'm putting a каймак little жана bit of икра pepper кошобуз. into it to give it a little bit of color and texture. It's like a little sauce to the Бул съемкага чык. Ага лимон ширесин кошкула жана аралаштыргыла. lemon juice. Like that. Анда картошканы текшеребиз. Yeah. Okay, they will be done. Ал Let's даяр. get some plates and see what we Табакка have. салабыз. 3 plates here. Okay. And then we can remove that one. Let's then see. Эми балыкты кесимдерге бөлөбүз. Какталган сёмга, Rested salmon. Okay. ооба, тузга бышкан сёмга. Мына тамак даяр. Oh, it looks so Абдан даамдуу көрүнөт. delicious. So I'm gonna Мен аны take кесейин. pieces here, right? Сиз сёмга экологиялык таза азык деп айттыңыз. Absolutely. The Бул salmon жапа is эмес, usually колго farmed. багылган балык. Таңгакта бул экологиялык азык, антибиотик жана химиялык заттар камтылбайт деп көрсөтүлүүгө тийиш. That means that it Ошондо гана ал бизге жана айлана чөйрөгө дагы таза жана пайдалуу болот. Негизи өзүңүз жашаган аймакта же анча алыс эмес жакта өстүрүлгөн же өндүрүлгөн азыкты колдонгон жакшыраак. and for the environment around. And I think one of the most Океан аркылуу узак ташып жүрүү жаратылышка зыян келтирет.
eat food that is relatively close to you, you know, so that it hasn't traveled all across the world. Because then your carbon footprint will be so much less than if it has traveled. Эми өңү кичине кызыл болуп көрүнсүн үчүн картошканы бир аз өйдө коелум. Мен даярдаган картошка шариктери кандай болуптур? Сиздики сонун болду. Look at that. Мен сыйыктанам. You did very, very well on your I potato can be bowls. proud of myself. Okay, and then I'm going to put them there. Анан спаржага бир аз чык кошобуз. Oh, wow. On the asparagus Икра менен. with caviar Ооба, in it. икра менен. Okay. I think Looks nice. it's so Эң great. кооз. That's, Then for we're going to example, put Ооба, эң сонун. Картошка күйүп кетпеши үчүн карап жатасыңбы? And look at this. Ооба, ламбриан Like картошканы potato. карап тур. Ооба, кыраакы сакчыдай карап жатам. I'm a watchdog. yeah. because I just want them to Бир have аз a little bit of кызарсын, color бирок and күйүп not кетпеши be- керек. Not be burnt now. This is a bit too thick. It doesn't matter. And Sweden is blessed with Швецияда having a lot of кызыл red балык fish, көппү. right? So you can just Yeah, that's. Ооба бар, бирок өтө көп salmon, эмес. but not so much more. I fish a because lot. for us like salmon Сёмга or сыяктуу red кызыл fish, балык биз үчүн kind of чүйгүн a тамак. delicatessen, you know? But it Ооба, is. бул It чүйгүн is тамак. delicatessen. Баары It's абдан always даамдуу. tasty. Картошканы Yeah, көрөлү. shall we- do you reckon they're I done? Бышкан think окшойт. it's Done? Ооба, done, даяр. yes. Okay, Микаэла Mikaela. картошканы мештен чыгарууга уруксаат бергиле. Okay. Эң сонун, келгиле көрөлү. Perfect. Let's see. Yes. Yes. Менимче жегиликтүү көрүнөт. Албетте. I'm sure they are. Okay. Sure they are. Картошка менен биздин даам кооз болуп Potatoes калды. here. Whoops! Look what I did. Yeah. Let's wipe that off. We didn't Биз туз кошууну унутуп калдык. No, but I think you want to take. Жок, some унуткан extra жокпуз, salt бирок off сиздер to алгач try, даамдап because көрүп, эгер аз there болсо might be туз enough кошуп salt алсаңар болот. in Анткени fish. балыкта туз We're not жетиштүү quite болушу sure about мүмкүн. that yet. And we just need to fix that plate. That looks boring. That looks boring. Okay, so there you are. That is a little homemade Swedish. Бирок так айта албайм. Эң алгач табактарды коелу. Бул картошка шариктери менен үйдө бышкан швед сёмкасы. Cool. Эң сонун. Cool. It reminds me of some food. Бул мага жаңы жылдык тамактарды эстетип жатат. Beer or something. And, Анда now сиздерди I коңшу invite you to бөлмөгө our биздин next даамдан room. ооз тийүүгө чакырабыз. Thank you. Here we go. Let us try. Келгиле our ооз dish. тиели. Сёмга менен бышырылган швед улуттук тамагы абдан даамдуу экен. How is that, Einar? Yummy. Даамдуу. It is. But you can feel the Балыктын salt тузу сезилип жатабы? Туура элеби? in the fish. Yes. Ооба, көптөн бери балык жей элек экенмин. Абдан даамдуу болуптур. Eating with such a pleasure. Бул салат жөнүндө айтып берсеңер. So this is a salad with homemade bread. Ооба, бул үйдүн and наны it's жана seasoned by үйдүн майы butter, кошулган салат. Homemade butter. It's called surrey butter. And if to translate it into English, it means yellow butter. It's a special technique. Our Мындай cooker- май өзгөчө ыкма менен даярдалат. Өтүнүч, ооз тийип көрсөңүз. I would. Yes. Please. Sarmai. Sarı may. Sarumai. Good Жөнөкөй жана substitution жеткиликтүү to bread. ингредиенттерден даамдуу But улуттук it's салат. right? Абдан даамдуу. You can feel the Сиз taste of майдын this даамын butter. дагы сезе Yes, аласыз. very much so. Ооба, абдан жагымдуу экен. Салат менен даамы артты. Yeah. Because it has Goes that little well. extra. Yeah. So as you told Микаэла, сиз жолдошум жакшы даярдайт деп айттыңыз. Жолдошуңуз менен жакшы мамилеңиздин сыры your husband эмнеде? is a good cooker.
You know, I think it's important that husband and wife share. Эгерде аялы менен күйөөсү үй жумуштарын чогуу жасаса, кезек менен бала карап, кир жууп, тамак бышырса, анда экөө тең иштеп, бири-бирин колдоп, өз кыялдарын ишке ашыра алат. Both to work and have a career. Ооба, мен макулмун. Жубайлардын бири-бирине жардам берүү жана колдоо мүмкүнчүлүгү болушу керек. Cuisine do you like? Сиздин өлкөнүн улуттук даамдарынан тышкары кандай тамактар жагат? Well, as I say, I do really enjoy Kazakh food. Мага казак даамдары жагат. Мен баарын жакшы көрөм. Анткени сиздердин тамак ашта таза, табигый жана даамдарынан каада салттар сезилип турат. It's not just food that you. Казак тамагын дасторкон үстүнө шашпай баарлашып олтуруп жеш керек. Бул салтка жылуулук, меймандостук жана кең пейилдик сезилет. The hospitality and the generosity that is with the meal, and it makes the food even tastier. Yeah. But otherwise, I'm quite fond of actually. Жаңы жөнөкөй жана өзгөчөлүктөр бар. Мага Индия жана Тай тамактары дагы жагат. Тай ашканасын абдан жакшы көрөм. I also like spices like Indian or Thai. I'm very fond of Thai food. How to say in Swedish? Швед тилинде абдан даамдуу кандай болот? Make it good. Mickey gut. This is Mickey gut. Very good. Thank you very Make much. it good. Чоң рахмат, Микаэл. Сизге чакан билек тапшырууга убакыт келди. Аны өзүңүз ала кетсеңиз болот. You can take it with you. Brian, if you can So we have make this a brand new presentation pocket here. of it. Just guess what inside. It's Бул эмне a экенин sweet ойлонуп thing. көрсөңүз, бул жент деп аталат. Ал шоколад менен капталган. Oh wow! Oh, that's not jant. Yeah, it's jant is Бул inside. казак That is a десерти. national Kazakh food. Thank you so Жакшы, much. чоң рахмат. Chocolate, Fantastic. Абдан Thank you жагымдуу so болду. much. I'm so glad. Мени программага чакырганыңыздар үчүн рахмат. Биз да And кубанычтабыз. that's very good final note. Биз болсо программаны жакшы маанай менен аяктайбыз. Бүгүн бизде мейманда Микаэла Фрейберг Story айым болду. Биз съемка балыгы, икра жана картошка пюрелеринен Швециянын улуттук даамын жасадык. Бизге абдан жакты. Программага келип бергениңизге чоң рахмат. Бизди Silkway телеканалынан көрүңүздөр. Бизден алыстабаңыздар. Эмки көрүшкөнгө чейин. For being with us. Stay tuned and watch us on Silkway TV channel.